кээде бир күндө 10 килограмм, кээде 1 килограмм. Эң көп бир күндө 40 килограмм саттык. Ачылгандан бери бири-бирине көрсөтпөй соодагалашып, документ сурабайбыз. Жолго алып кетебиз десе, жазып беребиз. Анан баягы токтом чыгарып бербедиңиздер беле. Ошондон чыгарып кетебиз. Азыр внутренний потребитель деле көп эле алып калды, аябайчы. Эли үйрөнүп калды. Могу гүмүштөр чыгарышты. Могу гүмүш кетти. Гүмүштүн басына чыгарды. Гүмүш капиталь 80 миң дегерек болуп калды. Бул жак ситуационный центр ачканбыз. Ташкентте бүт рудниктерди бар ушул жерде карап, цифровой эмен бар ушул жерде жумуш иштейт деп ушул жерде баштайбыз. 1229 камера чыккан. Бул тиги жанагы накопительный бассейн мына болчучу. Суу өзүнүн суусу менен эле чайкап кайра берилген, фильтровать этип кайра обратно неме кылып койгонбуз да. Оборотный вода. Кызыломпол. Эмеси, посту. Бул зерттин ичи. Зерттин ичинде бир силе жасап чыкты. Сыртын болмосу жасады. Бул жерге жаңы участокты былтыр разведка кылып 1 тонна дополнительно запаска койдук. Актуал менен иштеп аткан. Көрсөткөндө бизде жана цифровой рудниктер өзүбүз программа иштеп чыкканбыз. Азыр болсо дамбаны уже салып атабыз. Заводду быйыл уже салып баштайбыз. Сухой, кийинкиси сухой болот, кийинкиси складированный сухой болот. Бул жидкий кичине опасныраак экен. Да. Бул жерде 10 күндөн алган жыл сайын зачет кылабыз, бул деле. Могу жерде структуралар кызылым болду, могу уже бөлүп таштадым. Учурда Кыргыз алтын акционердик коому Тоо кен тармагында жана мамлекеттин экономикасында татыктуу ордун ээледи. Акыркы 5 жыл компания үчүн жаңы дем, жаңы күч берген мезгил болду. Өлкө жаңылануу жолуна түшкөндө, аны менен бирге Кыргыз алтын да жаңыланууда. Кыргыз алтын компаниясынын ишинин алдыга жылышында 2 чоң учурду баса белгилеп кетким келет. Биринчиси Кумтөр. Бул мына сиз да айтып кеттиңиз, ага биз өтө чоң маани беришибиз керек. Бул жерде эми биздин урматтуу президентибиздин эмгеги чындыгында айтсак, бул баа жеткис. Мурда эле депутат болуп жүргөндө, комиссияны жетектеп жүргөндө эле айтып келген, Кумторду мамлекетке алышыбыз керек деп. Мына ушул жана мамлекеттеги ийгиликтердин башында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушу күчтүү деми, бекем саясий эрки турганы биздин баардыгыбыздын чындыгында эсибизде болсун. 2021 жылы май айында тышкы башкаруу киргизилген, андан кийин 1 жылдын ичинде бүт эл аралык соттордон жеңип, 2022 жылдын 4 апрелинде мына келишимге кол коюлган. Жана президент түзөбүрден ошондо Кумтор алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылгандыгын мына жарыялаган болчу. Бул бүгүнкү күндө мына Кумтор биздин элибиз үчүн иштеп келе жатат. Эми Кумтор 100% мамлекеттик ишкана. Мына эмне үчүн Кумтор? Кумтордун экономикабызга тийгизген таасири өтө чоң. Мына өнөр жайдагы үлүшү боюнча акыркы эле маалыматты айтайын. 2026 жылдын февраль айында, январь-февраль айында ички дүң продукттун өсүшү 8,8% түздү. Анын ичинде өнөр жайында 18,7% өсүш катталды же 147,8 миллиард сомдук дүң продукция өндүрүлдү. Кумторду кошпогондо 88,2 миллиард сом. Мына эми бул санда алып таштаганда өнөр жай тармагында Кумтордун үлүшү 59,6 миллиард сомду түзөт. Же февраль айындагы ички дүң продукттун 22,6%-ын бүгүнкү күндө мына Кумтор түзүп жатат. Тиешелүү түрдө Кумтор Кыргыз алтынын акыркы 5 жылдагы өсүп бараткан ишине да түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Ошол менен бирге азыр видеодо мына биз көргөндөй Кумтордун астындагы тоголок, ошондой эле Кызыломполдун ичинде Таш булак жана башка сыяктуу кендердин өздөштүрүлүшүнө аракеттер көрүлүп жаткандыгы бул
иштин туура багытта бара жаткандыгын көрсөтөт, тастыктайт. Бул кыргыз мамлекетинин өз күчүнө ээ болгондугун дагы бир далили. Кыргыз алтындын ишин илгерилеткен экинчи фактор жетекчилик команданын күчтүүлүгү. Кыргыз алтындын башкармалыгынын башчысы болуп, Кубат Бейшембеков 2023 жылдын январынан бери иштеп жатканына толук 3 жылдан ашты. Кыргыз алтын кандай өзгөргөнүн көрүп жатасыздар. Структура туура оптималдаштырылган, пайда бербеген филиалдар, мына өзүңүз да жана айтып кеттиңиз, жоюлганы бул чындыгында туура иш. 9 жолдун тому болгон балычыдагы логистикалык борборду салып жатканыңар келечектүү чоң иштин башаты болот, мамлекет үчүн мааниси өтө чоң. Лабораториянын да курулушун тездетип, аягына дагы чыгаргыла. Кыргыздын алтындарын эл аралык рыноктарга чыгарууда ушул лаборатория өз ролун ойнойт. Сиздер инновациялар боюнча флагман болушуңар керек. Бизде илимий адистер жетиштүү, Улуттук илимдер академиясында геология институту бар. Геология адистерин даярдаган окуу жайлар бар. Биздеги интеллектуалдык жана илимий потенциалды толук биз пайдаланышыбыз керек. Макмал кени боюнча жакшы айтылды. Ал жерде элдин да нааразычылыгы күчтүү болчу. Кендеги иштин пайдасы 204 чыгашадан 741 миллион сомго чейин киреше болуп өскөндүгү кубандырат же түз эле мындай таң калтырак десек де болот. Бирок бул жерде сиздерге бир тапшырма бар. Азыр Тогуз Торо районунан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дал ошол макмалдын жанынан өтөт. Ошол жерге перевалочная станция түшөт. Түзүлө турган шарттарды эл үчүн туура максатта пайдалануу үчүн районго макмал берип жаткан социалдык пакеттер менен бирге дагы жакшы көрүнүктүү перевалочный станциясын камсыздай турган өндүрүштүк долбоорлор демилгелениши керек. Солтон сары кени да эң чырдуу сузакка созулган кендердин бири болчу. Ал жерде да иш оң жолго түшкөнү кубандырат. Завод толук салынып бүткөндө 400 туруктуу жумуш орну түзүлөрү айтылды. Анда иштегендердин басымдуу көбү жергиликтүү калктын өкүлдөрүнөн болушу керек. Бул жерде сиздерге конкреттүү тапшырма Тоо кен тармагындагы жогорку жана атайын окуу жайлар менен тыгыз кызматташып, аларды ишке тартуу керек. Аларга тапшырыктарды бергиле, айрыкча жергиликтүү калктын балдарын окутуу зарыл. Бул жерден Чаткал жергесиндеги тажрыйбаны эске алсаңар болот. Жумуш орундарында инженердик адистерден тартып, жөнөкөй жумушчуларга чейин дээрлик жергиликтүү эл түзөт. Чаткал районунда 300 миллион сомдон ашык киреше салыгы түшөт. Бул фактор Ала-Бука, Чаткал райондорунун калкынын жашоо деңгээлине оң таасирин тийгизүүдө. Бул эсиңиздерде болсун. Дагы бир маселе бул Токмоктогу дөңгөлөк заводу. Бул завод Кумтордо тоонун башында дөңгөлөк таштандыларын жоготуп жатса, 2025 жылдан тартып дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү линиясынын ишке киргендиги жакшы демилге. Мына өзүңүздөр баалагандай Кумтордогу габариттүү техникалар үчүн шина сатып алууга кеткен чыгымдарды азайтууга болот. Эми бул завод бүтүндөй Кыргызстан үчүн иштеши керек. Доор жакшырды, техника көбөйдү, шаарларга автоунаалар батпай жатат. Алардын ар биринен чыккан 4 дөңгөлөк ар кайсы жерде тоо болуп үйүлүп жатпастан кайра иштелип элге пайдасын тийгизиши керек. Бишкек полигонундагы завод барып аймакты таштандылардан арылтат. Ушул шина заводу дагы кеңейтилип, бир гана Кумторго иштебестен Кыргызстан боюнча шина таштандыларынан тазалоочу заводко айланышы керек. Заводдун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, жаңы линияларды ачууга Кыргыз алтын мамлекеттик деңгээлде мамиле жасашы керек. Ушунун үстүндө дагы жакшылап иштесеңиздер. Калдык сактоочу жайлар боюнча эксперттер белгилегендей, жер үйдө кендин калдык сактоочу жайынын экологиялык зыяндуулугу бир топ төмөн. Жана мен дагы сизге да айтып кеттим. Кенди экологиялык коопсуз ыкмалар менен иштетүү, калдык сактоочу жайларда ачык бассейндерден кургак калдыктарга өтүү, калдыктарды бош калган шахталарда жер астына жайгаштыруу сыяктуу жана башка экологиялык зыяндуулукту азайтуучу түрлөрүнө өтүү жагында карап чыгышыңыздар керек. Дамбалардын бузулушу, жер кыртышына жана жер астындагы сууларга таасири, зыяндуу чаңдар, ландшафттын бузулушу жана башка ушул сыяктуу коркунучтар аз болушу керек. Кумтор кенинен башка бардык кендер калктуу конуштарга салыштырмалуу жакын жайгашканын билесиздер.
Бул кыргыздын жери, кыргыз алтын бүгүнкү пайда жагын гана ойлонбостон мамлекет үчүн кыргыздын жаратылышынын эртеңкиси үчүн ушундай жакты да ойлонушу керек. Бул дагы сиздерге тапшырма. Коопсуздук жана санариптик иштер жаатында алгылыктуу иштер болуп жатканын белгилейм. Президенттин администрациясындагы кырдаалдык борбордо мониторинг аркылуу мен дайыма көрүп турам. Президентке да маалыматтар күнүгө кирип турат. Ошол эле учурда эскертерим, азыркы технологиялык доордо алтындын руда кезинен өндүрүлгөндөн тартып, куюлуп сатылганга чейинки аралыктагы бүтүндөй кыймылы тыкыр көзөмөлдөнүп, санариптик изи көрүнүп жана сакталып турарын ар бир сабаттуу адам билет. Биз элдин энчисиндеги 1 грамм алтынды да алдырбайбыз. Кумтор тарыхы бир нерсени так далилдеди. Эгерде элдин эрки бекен болсо, анын байлыгы да, келечеги да эч качан бөтөн колдо калбайт. Бизде улуттук кызыкчылык бийик. Кийинки сөз алтынды сатуу иштери дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын жана алар экономикага кандай таасирин тийгизип жатканын көрүп турасыздар. Алардын арасында дүйнөлүк валюталардын баркы төмөндөп, алтындын баасы жылдан жылга көтөрүлүп бара жатат. Ушундай учурда алтындын ички рынокто көп сатылып, элибизде көп топтолгону өзүнчө мааниге ээ. Өз элиңдин колунда алтындын болгону жакшы. Кыргыз алтын даяр продукцияны ички жана эл аралык рынокто сатууга чейинки толук технологиялык циклды камсыз кылып жатканы бул биз үчүн чоң ийгилик. Мен көп сандарга токтолгон жокмун. Көрсөткүчтөр абдан жакшы, видеода жакшы берилген. Тоо кен тармагы 2025 жылы бюджетке 65,4 миллиард сом киреше алып келди. Анын ичинде сиздердин салым да абдан чоң. Бирок эсиңиздерде болсун, алтындын баасы да 2 эсе өсүүдө болуп жатат. Сөзүнүн аягында башкармалыктын төрагасы Кубат Бейшембекович Абдраимовго, кыргыз алтындын жалпы жааматына, компанияларга, өнөктөштөргө министрлер кабинетинин атынан терең ыраазычылыгымды билдирем. Ырыс алды ынтымак деп мен бардык жерде, чыккан жеримде бардык жерде айтып келем. Ушундай бекем ынтымакта ийгиликтерди жарата бериңиздер. Кыргызстаныбызда өнүгүүлөр гана болсун.